Саламатсыздарбы, урматтуу кыргызстандыктар. Бүгүнкү кичинекей видеом биринчи сессия, жергиликтүү кеңештин биринчи сессиясы. Мынакей 11 апрелде шайлоо өтөт. Канча бир күн берилет, анын жыйынтыгын чыгарганга ким өттү деген маселелер турат. Мен бул жөнүндө түшүндүрүп бергем, кантип резервге алынат, ким кантип өтөрүн. Уже тизме чыгып, ким депутат болот дегенден жыйынтыгы чыгарылгандан кийин биринчи сессия өтүш керек. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндөгү мыйзамдын 28 беренесине таяна турган болсок, ал жерде мынтип турат. Жергиликтүү кеңештин эң мындай иштечү тобу бул сессия болуп эсептелинет. Бирок сессияга бардык маселелер дароо алып келип салынбайт. Ага чейин сессиянын иши натыйжалуу болуш үчүн туруктуу комиссиялар деп коет. Жана бизде жогорку кеңеште комитет деп коюшат го. Жер, казына комитети, финансы комитети деп, ошондой эле баягы окшош болуп калсын деп туруктуу комиссия деп койгон. Буга чейин мен айтып кеткем, депутаттардын саны 11 болушу мүмкүн, 21 болушу мүмкүн, 31 болушу мүмкүн. Ана Бишкек менен Ошто 45тен. Ошондо эгер биз көпчүлүк айылдар, баягы анча чоң эмес болгон айылдарда 11 депутат боло турган болсо, мынакей монтип 3 28 беренеге ылайык биринчи сессияда сөзсүз түрдө төрага, жергиликтүү кеңештин төрагасы шайланыш керек. Жана анын орун басары. Ким аны сунуштай алат? Любой депутат, депутаттык топ, мына биз муну сунуштап атабыз деп сунуштаганга мүмкүнчүлүгү бар. Андан сырткары ал жерде жазылып турат, дагы иштегенге маанилүү маселелер каралсын деп. Ошол маанилүү маселелердин ичине могул туруктуу комиссияларды калыптандырып кетишүү. Мисалы үчүн 11 депутат бар айылдык кеңешти ала турган болсок, төраганы шайладык, орун басарын шайладык. 11ден 2-ни алып чыкканда 9 калат. Ошондо ар бир туруктуу комиссияга 3төн мүчө. Ар бир депутат өзү тандап чыгыш керек, кайсы комиссиянын мүчөсү болгусу келет. Үчөөнүн бир-бирден бул ошол туруктуу комиссиянын жетекчиси, төрагасы. Кайсы маселелер каяка болуш керек дегенди ойлоно турган болсоңуздар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндөгү мыйзамдын, ушул эле мыйзамдын 18 беренесин дыккат карап чыксаңыздар, жергиликтүү маанидеги маселелер деген маселе бар. Именно жергиликтүү кеңеш чече турган маселелер. Аякта 25 пункт бар. Ошол 25 пункттун баарын карап чыксаңыздар, бир маселе буга таандык, бир маселе бияка таандык, бир маселе бул жерге таандык болуп чыга келет. Ошондо бир сыйра жазып алсаңыздар болот, анткени бул регламент менен каралат, кайсы маселелер кайсы жерге кирет, бир сыйра карап, ана баарын бөлүштүрүп алып, баягы депутаттар тандоодон кийин баланча бул жерге, түкүнчө бул жерге, бул жерге деп туруктуу комиссияларды протокол аркылуу бекитип алса болот. Андан сырткары, урматтуу жакында депутат боло турган айым мырзалар, көп учурларда көп жылдан бери депутат болуп жүргөн биздин аткаминерлер билишет да, бул акчаны бөлүштүрө турган жакка шашышат, анан жерди бөлүштүрө турган жакка шашышат. Анткени себеби алардын кандай бир өзүнүн кызыкчылыгы болушу мүмкүн да. Ошондо азыр мына 30% айымдын квоталары бар. Көп учурда айымдарды социалдык маселени гана чечкин деп ошол жака түртүп коюшат да. Социалдык маселеге эмне кирет? Мектеп, билим берүү, бала бакча, клуб, дагы бир ушундай социалдык маанидеги маселелер болуп калат. Анан кандай бир бул жакта алар өзүнүн кызыкчылыгын, бул жак эң көйгөйлүү маселелерди чечкендей болуп калат да. Ошон үчүн жергиликтүү кеңештин регламенти деген документ бар. Ал силерге чейин уже иштелип чыккан, аны бир сыйра карап, оңдоп түзөө киргизип койсоңуздар болот. Мисалы үчүн, жалпы жергиликтүү кеңеш 4 жылга шайланат.
ошол 4 жылдын ичинде 2 жылдан кийин могул адамдар бул туруктуу комиссияга киргендер ротация болот деп жазып койсоңуздар болот. Ошондо бул жерде иштеп жүргөн киши башка жакка жылып, а булар бул жерге жылганга мүмкүнчүлүгү болот да. Мен ойлойм бул абдан туура маселе. Анан мыйзам боюнча сессиялар 1 жылда сөзсүз түрдө квартал сайын болуш керек. Ошондо жок дегенде 4 сессия 1 жылда өткөзүлөт. Но бирок баягы практика жүзүндө баягы убакытсыз, кезексиз сессия деп эле көп маселелер чыга берет. Ошон үчүн кээ бирде 20га чейин да жетип калышы мүмкүн, 12-чи сессия деп айтып калышы мүмкүн. Но бирок эң маанилүүсү, урматтуу кыргызстандыктар, бул жака чыга турган маселе биринчи могул жака түшөт. Мисалы үчүн бирөө арызданып келеби, бирөө кандай бир сунушу менен келип алып бул жерге түшөт. Анткени маселе ушуларга таандык болгондон кийин булар карашат, изилдешет, ошо барган арызданган кишилер менен барып сүйлөшөт, сүрөткө тартат, балким презентациясын жасайт, но бүт эсеп кысабын чыгарып кандай болуш керек дегендерди булар чечет дагы. Анан туруктуу комиссиясынын корутундусун бул жерге алып келет. Сессия учурда мисалы үчүн 3 маселе карала турган болсо, бунун жетекчиси бияктан келип доклад кылат, мондай маселени мындай карадык деп. Бунуку бияка келет, бунусу бияка келет. Ошентип ар бир суроо кайсы туруктуу комиссияга таандык болсо, сессияга келип доклад берет, ага так убакыттар берилет. Төраганын эң негизги немеси саатты карап туруп 3 мүнөтүңүз калды, 3 мүнөттүн ичинде айтып бүткүлө баягы жасаган, мисалы үчүн 15 мүнөттөн беребиз деп чечип коюшат дагы, 15 мүнөттүн ичинде баягы иликтеген, санап, эсеп кысабын жүргүзгөн маселени чыгара коюш керек. Ошондо биринчи бул жерден жиликтенип, бышыгып, даяр болгон маселени бияка алып келсе, булар уже бар да таратып берет дагы, мындай каралган турбайбы, мынча акча кетет экен, бул экен, тигил экен деп бүт иликтешет дагы, анан кол көтөрөт. Башка туруктуу комиссиядагы мүчөлөр бияка келип булардын ишине катышканга деле мүмкүнчүлүгү бар, но бирок шайлап добуш бергенге мүмкүнчүлүгү жок. Кандай бир булардын чыгарган чечимде бул жердеги бир депутат мен ага каршымын, анткени себеби мындай да документтер бар деп сессия учурунда дагы айтып чыкканга мүмкүнчүлүгү бар. Же бул жерден эле муну да чечпейсиңерби деп булардын чечимине таасир тийгизип бир документтерди алып келип бергенге мүмкүнчүлүктөр бар. Бирок баягы чечимди кабыл алып атканда башка туруктуу комиссиянын депутаттары бул жерге киришкенге же мындай добуш бергенге укугу болбойт. Жалпысынан эгер силер ушул эрежени сактап коюп турсаңыздар, кийинкисинде бул жерге чийки маселелер келип түшүп, мына бүгүн сессия болот деген эртең менен келип мону чечип бергиле деген нерселер болбой, сапаттуу чечимдер чыга баштайт да. Эгер түз эле бул сессияга чыккан биякта каралбаган суроолор болуп калса, кийин ошол суроолор аябай көп мындай бүдөмүк ойду жаратып, чечим туура эмес болуп калган деп сотко берип, кандай бир чыр чатыктарды жаратат. Жалпысынан биринчи сессияны мыйзам боюнча мурунку, мынтип айтылат да, мурунку депутаттардын мөөнөтү кийинки депутаттар келгендин биринчи сессиясында токтойт дейт да. Ушу биринчи сессиясы боло турган күн тиги өтүп кеткен депутаттардын мурунку сазынын акыркы күнү болот да. Ошону менен алардын баягы депутат болгон мөөнөтү токтойт. Ошон үчүн биринчи сессияны тиги мурунку төрага атай чакырып берет, келгиле, баланчанча күнү болот деп. Но бирок сессияны бул жаңы шайланып келген депутаттардын эң улусу ачат да. Баягы приветственный сөздү айтып, улусу ачып, андан кийин бүгүнкү повесткада төраганы шайлайбыз, орун басарды шайлайбыз, туруктуу комиссияларга бөлүшөбүз. Бүгүнкү биринчи сессия ушул маселелерге арналат деп коюшу мүмкүн. Кааласаңар ушул эле немеге жанагы регламент деген маселени дагы алдын ала барып, айлык өкмөттөн алып, текстин окуп, жанагы бир жылда
отчетторду депутаттар элдин алдында канча жолу берет деп мынтип коебуз да, реформа өзүбүздөн башталып атпайбы? Биз өзгөргүбүз, бирөөлөрдү өзгөрткүбүз келсе, биз өзүбүздөн биринчи башташыбыз керек. Көп учурларда келгиле айыл өкмөттү, мэрлерди отчет кылсын деп коебуз. А силер өзүңөр депутат катары элдин эрдин алдына чыгып, эмне иш жасап атканын айтып бердиңерби деп сурасак, көп учурларда жок деп айтат. Ошон үчүн келгиле ушундан баштап биз оңолууну каалап атабыз да, Кыргызстан сонун мамлекет болгонго мүмкүнчүлүгү бар. Бирок ачык айкындуулук, элдин кеңири катмарын тартып, сен кандай, буга айтчы сенин оюң, сен эң ушул маселе боюнча эң кыйын адиссиң. Айтып койчу кандай кылышыбыз керек деп койсоңор, ошол адис канча жыл ошол жака эмгектенип жүрүп, менин көрсө билимим, тажрыйбам бааланат турбайбы деп силерге акча сурабай эле келип туруп, ал момундай болуш керек деп баарын айтып берет. Ошон үчүн биринчиси ачык айкындуулук, экинчиси кеңири катмарды тартып өзүңөргө, үчүнчүсү отчеттуулук. Регламентке жазып койгула. Квартал сайын момундай түстөгү отчетту, именно результат, могул жасалды, бул жасалды, момундай иш болду деген результаттарыңарды илип, элдериңерди чакырып, ушундай кылып коюп турасыңар деген нерсени дагы регламент жок эменген, жергиликтүү кеңештин регламенти кылып белгилеп кетсеңиздер болот. Регламентке жанагы келгиле 2 жылдан кийин ротация кылабыз дегенди да бекитип койсоңуздар болот. Андай бекилбесе, анда 4 жыл бою булар финансыны бөлүштүрүп жүрө беришет. Булар мен деле жер алып алайын, ошон үчүн депутатка баратам дегендер да толтура. Анан буякта чечиле турган маселелер аябай көп, маанилүү, эртеңки келечекке таасир тийгизе турган маселелердин баары бул жерде да. Ошондо мындай дисбаланс болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн ротация кылып койсоңуздар, бул ар түрдүү комитетте, комиссияда иштегенге мүмкүнчүлүк алат. Жалпысынан ушул барыңарга чоң ыраазычылык. Бул сессия 2 жумадан кеч эмес өтүш керек. Баягы эменин шайлоонун жыйынтыгы чыккандан кийин 2 жумадан кечиктирип бериш керек экен мыйзам боюнча. Биринчи сессиядан кийин 10 күндөн кем эмес, уже ушул депутаттар биринчи сессиясын өткөзүп, булар бөлүштүрүп, баарын жайгаштырып алгандан кийин жанагы айыл өкмөттүн чоңун же шаардык мэрди шайлаганга барышат. Барыңар аман эсен болуңуздар. Регламенттер боюнча, кандай бир мыйзамдар боюнча суроолоруңар болсо, МСУ чекит KG деген сайтка жазып туруңуздар, ошол жерден жооп берип турабыз. Социалдык тармактарга да суроо берсеңиздер, карап, аларга жооп берип турганга даябыз. Сак саламатта калыңыздар.